Kan diyabeti, sakırın diyabeti. Анан эркектерде деген баягы жыныстык мүчө күчү. Бул деген прямой связы бар да, байланышы бар. Биринчи деген организмде инсулинорезистентность деген пайда болот. Бул эмне деген кыска. Баягы клеткалар деген инсулин чыккандан кийин ачылат, а потом всасывается сахар. Ошо клеткалар деген ачылбай коет да барып. Сахарный диабет болот. Первый, второй типа. Сахарный диабет эмне кылат десеңер, баягы майда сосудтар болот, артериола, капиллярлар болот. Ал деген ошо жыныстык мүчөдө болот биринчи очередь. Ошолор деген жабыркайт, эндотели капилляр нарушается и өз функциясын аткарбай коет баягы кан тамырлары. Экинчиден сахарная нейропатия болушу мүмкүн. Баягы нервный окончаниялар жаман иштеп туруп, импульстар жаман өтөт. Анан деген баягы таблеткаларды өзүнөн да эме болушу мүмкүн, потенцияны түшүрүп салышы мүмкүн. Анан деген психологический факторлор болот. Болобу, мүмкүнчүлүк болобу, жокпу деген баягы неуверенность пайда болот да, ошондон да болушу мүмкүн. Ошондуктан сахарный диабет болгон кишилер, сахарный инсулинорезистентность адамдар келгиле андрологдо сөзсүз бизде деген консультация өтүп лечение алышка аракет кылып көргүлө. Бирок биз обязательно албетте эндокринологдор менен консультация өткөрүп анан лечение кылабыз. Ушуну билгиле, ден соолукта болгула.